Саламатсыздарбы, 11 каналында күндүн урунттуу окуяларынан кабар алыңыз. Көп кабаттан кулап жан берген курулушчулардын өлүмү иликтенет. Каза болгондор 18 жана 17 жаштагы куруучулар болчу. Милициянын башында турган жетекчилер алмашууда, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен мамиледе болгон бир катар укук коргоо органдарынын кызматкерлери иштен алынууда. Бразилияда өткөн адам августта өтө турган Олимпиада оюндарына теракт уюштурууну пландап жаткан деген шек менен камалса, Белоруссия, Өзбекстан менен Казакстандан жаратылыш газын сатып алууну пландоодо. Мен Назика Атамбекова, толугураак бир нече мүнөттөрдөн соң баяндайм. Оолу Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан 20-июлда Борбор калаадагы Алмата жана Түштүк магистраль көчөлөрү кесилишкен жерде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн үстүнөн 3 адам кулап кеткен окуя боюнча кылмыш иши козголду. Каза болгондор 18 жана 17 жаштагы куруучулар болчу. Ал эми үчүнчүсү 29 жаштагы жигит кулап бара жаткан кезде терезенин кырын кармап калууга үлгүргөн. Ал башынан жаракат алып улуттук госпиталде жатат. Курулуш объектилери негизинен жеке ишкерчиликке кирет, анын мыйзамга ылайык объектилерди текшерүүнү өзүнүн жол жоболору бар жана экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы текшерүүнүн алдында экономика министрлиги менен макулдашат. Ага чейин жеке ишкерлер курулушу жүрүп жаткан объектисине киргизбөө укугу бар. Кыргызстанда бул жылы эле жалпысынан ар кайсы тармакта иштеген жумушуна байланыштуу 70тен ашык адам өлүм катталган. Былтыр өндүрүш маалында бөөдө кырсыктан каза тапкандардын саны 60-ка жеткен. Башка кабарлардан Канат Жумагазиев Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Буга чейинки жетекчи Капар Батырканов өз ыктыяры менен жумуштан кеткен. Мындан сырткары Бакыт Матмусаев ички иштер министрлигинин баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалса, Улан Асанбаев Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгын жетектемек болду. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча Нарын жана Ысык көл облустарындагы башкармалыктын башчылыгына Ильяс Бакиров дайындалды. Ал буга чейин ички иштер министрлигинин Казакстандагы өкүлү болуп келген, эми анын ордуна Азиз Дөөлөспаев иштей турган болду. Өткөн жумада президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын коргоо кеңешинин өлкөнүн укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча чечимге кол койгон. Ички иштер министрлиги буйругуна ылайык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен мамиледе болгон бир катар укук коргоо органдарынын кызматкерлери жумуштан алынган. Эми дүйнө кабарларынан Бразилияда ондогон адам августта өтө турган Олимпиада оюндарына теракт уюштурууну пландап жаткан деген шек менен камалды. Алар Парана штатында кармалышкан. Полиция шектүүлөргө ислам мамлекети экстремисттик уюм менен байланышка чыгып турган деген жүйө келтирүүдө. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык камалгандардын баарынын теги бразилиялыктар. Окуя боюнча өкмөт ыкчам жыйынга чогулушту. Учурда полиция 5 августта башталган жаткан Олимп оюндарынын алдында коопсуздук чараларын күчөттү. Белоруссия Казакстан менен Өзбекстандын жаратылыш газын сатып алууга даяр. Бул тууралуу Бел Топ газ мекемесинин жетекчиси Леонид Рудинский билдирди. Айтымында Орусиянын жаратылыш газына караганда аталган өлкөлөрдө арзаныраак. Белгилей кетсек, евро биримдик импорттоп жаткан газды 40%-ын Газпромдон сатып алат. Борбор Азиянын газы евро биримдикке СССРдин тушунда жаткырылган газ куурулары менен Украина жана Беларусь аркылуу жеткирилет. Алардын да өзүнүн үлүшү бар. Учурда Минсктин Орус компаниясына болгон карызы 270 миллион доллардан ашат. Газ боюнча эми кыстырма буга чейин 2016-жылы магистралдык газ түтүгү аягына чыгып, Кыргызстандын түндүк аймагынын газ менен камсыздоо 2 эсеге күчөтүлө турганын Газпром ичканасынын төрагасы Алексей Миллер президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуу учурунда билдирген. Жолугушуунун жүрүшүндө магистралдык газ түтүктөрүн куруу, аймактарды газ менен камсыздоо, объектилерди реконструкциялоо маселеси талкууланган. Аталган иштер Газпром компаниясынын Кыргызстанда 2030-жылга чейин газ менен камсыздоо жана газ өткөрүү башкы схемасынын алкагында ишке ашууда. Экрандан алыстабай туруңуз, бир нече мүнөттөрдөн соң бул кабарларга токтолобуз. Талашка түшкөн депутат Жыргалбек Саматовдун мандатын Боршайком алды. Мындай чечимди жогорку сот мыйзамдуу деп тапты. Ал арада билим берүү министрлигинде 5,5 миллиондон ашык сомдун дайыны жок болуп чыкты. Бишкектеги жаштар аллеясында арт инсталляция тагырагы көз айнек эстелиги бүгүнтөн тарта орнотула баштады. Толугураак бир нече мүнөттөрдөн соң.
Талашка түшкөн депутат Жыргалбек Саматовдун мандаты Болот Ибраимжановго өтөт. Жаңы депутат катары шайланган жаткан Болот Ибраимжанов болсо Бажи инфраструктурасы аталган мекеменин башкы мүдүрү. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго орус жарандыгы бар экени аныкталган соң мандатынан ажыратуу боюнча токтом чыгарган. Саматов Республика Ата журт партиясынын тизмесинде 17-орунда турган, ал эми шайлоодо аталган партияда 28-орунду тийген. Ага чейин Республика Ата журттан шайланып келген Жыргалбек Саматов мандаты бир нече жолу алынып, кайра берилген. Кийинчерээк Республика Ата журт партиясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку соттун чечими менен Жыргалбек Саматовго кайрадан депутаттык мандат бергенин сындап, эки мекеме мыйзамды бузуп жатканын айткан. Экс-депутаттын орусиялык жарандыгын бар экенин Орусиянын федералдык миграция кызматы ырастаган. Мекеме Кыргызстандын башкы прокуратурасына Саматовдун 16 жылдан бери Орусиянын жараны экенин билдирген. Өлкөнүн эсеп палатасы Билим берүү министрлигиндеги 1,5 миллион сомдон ашык каражатты мыйзамсыз камырып алган фактын аныктады. Маалыматтарга караганда 500 миңден ашык сом акчалай жок болсо, дагы 500 миң сомдой материалдык баалуулуктар деген жүйө менен которулган. Мындан тышкары айлык акы берүүдө да акчалар камырылган. Мындай коррупциялык фактылардын жыйынтыгында өлкөдөгү мектептердеги окуу куралдар, эмеректер жаңыланган эмес. Ошондой эле айыл жериндеги мектептер интернетке туташтырылган эмес. 11 июлда Ирандын Керманшах шаарында эрежесиз муктаж боюнча эл аралык мелдеш орун алат. ВФ-5 Персиядагы Таймаш деген аталыштагы мелдеште Иран, Ирак, Казакстан, Кыргыз Республикасы, Ауганстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттердин спортчулары күч сынашты. Эл аралык эр таймаш кулатуу федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев кабарлагандай, анда Кыргыздын намысын 3 мушкер коргоду. Атаандашын жеңген спортчу Бусурманкул Абдибайыт уулу бүгүн 11 каналынын мейманы. Куш келипсиз биздин студияга. Сиз Иранда өткөн мелдеште жакшы жыйынтык көрсөттүңүз. Мелдештин убагында кандай оорчулуктар болду? Албетте, мелдеш учурунда аябай сопернигибиз күчтүү болчу. Ошо соперникке карап иштедик. Тем более бизден чет өлкөдө болгондуктан элдин баары, публиканын баары соперник тарапта болуп жатты, кыйкыруулардын баары. Ошондой болсо дагы биздин дайындыгыбыз себебинен мындай ошо жакшы мындай партерный күрөшкө алып, күрөш менен утуп алдык. Жакшы ийгинтер жеттик. Эрежесиз эр урушка келгениңизге канча болду? Эрежесиз эр урушка келгениме мен негизинен 15 жашымдан машыгып келе жатам. 20 жашыма чейин грэплинг деген күрөшүн өздөштүрүп келгенмин. Азыр деле өздөштүрүүдөмүн. Бирок ошондой болсо дагы азыр 23 жаштамын. Ушу 3 жылдан бери эрежесиз эр урушка аябай басым жасап, ошол боюнча машыгып келе жатамын. Бизге спорттун бул түрү абдан агрессивдүү экени маалым. Буга чейин кандай жарат алган элеңиз? Албетте кооптуу. Спорттун бул түрү кайсы моментте кандай травмаларды алышың күтүүсүздөн келиши мүмкүн. Ошон үчүн менде Кудайга шүгүр азыркы учурга чейин мындай микро травма, мындай бир-аздан алып жүрөм, анан мындай глубокий травма жок да. Ал элек мен Кудай сактасын. Абдибайыт мырза, айтсаңыз, эр уруштагы негизги максатыңыз эмне? Эр уруштагы максатым негизи албетте ар бир адамдын жашоодо коюлган максаты бар, цели бар. Ошол мен бул эр уруш менен ушул спорт аркылуу мен таанылып, ушул аркылуу менин оокатым, ушул аркылуу элибизди, жерибизди байрагын көтөрүп келе жатабыз. Ошон үчүн мындан дагы да алдыдагы чоң дүйнөлүк мировой аренадагы организацияларга мушташуу, жанагы ушундай эле азыркы өзүбүздүн мушташып аткан ВФ организациянын поясын утуп сыначалы. Андан кийин буюрса ошондой эле чоң дүйнөдөгү UFC, Bellator, SOF ошол сыяктуу организациялардын не только катышуучусу, а именно жеңүүчүсү болуп, мындайча айтканда, тарыхта, дүйнөлүк тарыхта калгыбыз келет. Рахмат сизге. Эрежесиз мушташ боюнча эл аралык мелдештин жеңүүчүсү Бусурманкул Абдибайыт уулу 11 каналында маек курду.
Бишкектеги Жаштар аллеясында арт инсталляция тагыраагы көз айнек эстелиги бүгүндөн тарта орнотула баштады. Долбоор өлкөдөгү эл аралык фонддун адам укуктары боюнча программасынын алкагында Doha Art Group тарабынан ишке ашып жаткандыгы тууралуу аталган топтун мүчөсү Сергей Келлер билдирди. Көз айнек түрүндөгү арт инсталляция кооз түстөргө боелот. Анын бийиктиги 2, турасы 6 метрди түзөт. Инсталляцияда адам укуктары боюнча текст жазылат. Кызыгы, ошол текст абада калкып тургандай сезилет дагы, көз айнектин атайын бир чекитинен гана окууга болот. Бул өз учурунда жарандарга өз укуктары менен таанышууга шарт түзөт. Аталган инсталляция шаар балансында калат, көз айнек толугу менен 3-4 күндө бүткөрүлөт экен. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү жума күнкү чыгарылышта жыйынтыктайт. Ал дагы эс алуу күнүңүздөр жакшы маанайда өтүшүн каалайбыз. Кайрадан эфир аркылуу учурашканча саламатта калыңыздар.